УКМКнын кызматкерине 100 000 сом пара сунуштаган. Баш тартуудан кийин ал акчаны 300 000 сомго чейин көбөйтүп, пара берүү аракетин уланта берген. Коррупция кылдыңбы? Дагы бир жыл айтайын, урматтуу турган. Эртели кечип колго түшөсүң. Не подумайте, что это уйдет. Нет, не уйдет. Өзгөндө башкы дарыгер 300 000 сом пара берип жаткан жеринен кырмалды. 16 июлда Өзгөн райондор аралык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери 300 000 сом өлчөмүндө пара берип жаткан жеринен кырмалды. Бул факты боюнча УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча тергөө башкармалыгы тарабынан кылмыш иши козголуп, кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринин автоматташтырылган маалыматтык системасына катталган. Учурда керектүү тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Белгилей кетсек, УКМК кызматкерлери тарабынан санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө тутумундагы коррупциялык схемаларга бөгөт коюу боюнча жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгында Өзгөн Каракулжа райондор аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери мыйзам бузууларды жашыруу жана кылмыш ишин козгоодон баш тартуу үчүн УКМКнын кызматкерине 100 000 сом пара сунуштаган. Баш тартуудан кийин ал акчаны 300 000 сомго чейин көбөйтүп, пара берүү аракетин уланта берген. Үйлөнгөн адам калабы, уйга жүргөн салабы. Жок андай эмес. Эгерде кимдир бирөө үйлөнгөн адамдан калбай турган болсо, жүргөн салбайбыз биз. Кишен салабыз. Эгерде коррупция илети менен жоопко тартыла турган болсоңор, жакын туугандардын баардыгы мамлекеттик кызматтарына келет. Балдарыңар, ата-энеңер, жакын туугандарыңар, бир туугандарыңар баардыгы кайсы кызматта отурбасын кызматтан алынат. Мындан ары кайра кызматка коюлбайт. А коррупция менен жоопко тартылган адам өмүр бою мамлекеттик кызматка мындан кийин алынбайт. 26 миллион сомдук зыян келтиришкен. Кара-Балта мэриясынын дагы 3 кызматкери кармалды. Кара-Балта мэриясынын 3 кызматкери мамлекетке 26 миллион сомдук зыян алып келди деген шек менен кармалганын УКМКдан билдиришти. Атайын кызматтын айтымында алар аталган шаарга бөлүнгөн 1 миллиард сомду жумшоодо мыйзамдарды бузган. Тагыраагы шектүүлөрдүн бири мэриянын капиталдык курулуш башкармалыгынын мурдагы директору кызматтык абалынан пайдаланып, ОК жана РС жоопкерчилиги чектелген компанияларына тендерден утууга жардамдашкан. Дагы бир учур, бул ишканалар келишимдеги сумманын 7-15% чейинки бөлүгүн аталган башкармалыктын дагы бир кызматкерине берүүгө мажбур болушкан айтылды. Атайын кызмат ушул эле башкармалыктын эсепчиси откатка алып, мамлекеттик акчаны мыйзамсыз чыгарып кеткенге шарт түзүп бергенин кошумчалады. Эң негизгиси мунун баары Кара-Балтанын мэринин көрсөтмөсү менен жасалып, акча өз ара бөлүштүрүлүп келген дешти УКМКдан. Эске салсак, буга чейин Кара-Балта шаарынын мэри Мирлан Жекшенов кармалган. 21 январь 2025 жылдан баштап коррупцияга каршы күрөшүү мыйзамына биздин кылмыш жаза кодексине жаңы өзгөртүүлөр киргизилди. Ошонун негизинде мындан ары мурда коррупцияга каршы күрөштө коррупция кылган адамга бир жетекчине кармап алсак, бир коррупциялык элементтер менен, так? Ал признание вини деген бар. Прокурорлор, министрлер жашып. Ошондо жасай турган болсо, анан жана ошол келтирилген зыян толтура турган болсо, так, анан кийин баягы тергөөчүлөр менен, тергөө кызматы менен кызматташка бара турган болсо, аны статьяда көрсөтүлүп турган. Аны штраф менен чыгарганга болот депчи. Анан соттор алат дагы штраф салат эле, 200-300 000 сом штраф салып чыгарып берет эле. Болду эркекке чыгып кетти. Мурдагы мыйзам менен. А бүгүнкү мыйзам менен андай жок турганда. Бүгүнкү мыйзам менен сен тергөө кызматы менен кызматташсаң да, келтирилген зыян орду толтурсаң да, ооба мен күнөөнү мойнума алсаң дагы, ошондо дагы статьяда көрсөтүлгөн жанагы жазык мөөнөтүнүн жарымын түрмөдө өтөмөйүнчө чыкпайсың. Эркиндик. Мына негизинен коррупциялык мыйзамдардын мөөнөттөрү 7 жылдан жогору жак болот. 7 жыл, 9 жыл, 12 жыл, 15 жыл болот. Мына эң
азы дегенде 3,5, 4 жыл, 5 жыл түрмөдө отуруудан чыгат коррупцияда. Мурдагыдай жөн чыгып кете албайт. Бул мыйзамдын талабы болот. Мыйзам ушул өзгөртүүлөр киргизди. Өтө мындай деп коет, мындай катуу талаптар, бирок ушул өзүнүн эффектисин берип атат азыр бизгечи. Айтып атпаймынбы, былтыр 139 иш козголсо 6 айда. Быйылкы 6 айда болгону 23 иш козголду. Адамдар түшүнө баштады. Бул кооптуу иш. Мындан ары да ушундай болуш керек. Бирок ошол мезгилде бизде азыр көрсөтпөй, билиндирбей, анан кийин коррупция кыла берсек болот деген адамдар бар. Коррупция кылдыңбы? Дагы бир жыл айтайын, урматтуу туугандар. Эртели кечип колго түшөсүң. Не подумай, что это уйдет. Нет, не уйдет. Себеби улуттук коопсуздук коммуникация түшүү боюнча ушул багытта өтө ишин мындай өрчүтөт, өркүндөт. Бизде азыр ушул улуттук коопсуздук коммуникация комитетинде техникалык жагынан да алдыңкы технологияларды колдонуп мамлекет тарабынан өтө чоң каражаттар бөлүнүп берилди. Ошондой техника, технологияларды алып келген башка өркүндөп аткан мамлекеттерде. Ошонун баардыгын биз камсыз кылдык азыр. Үйүндө отуруп, шыбырап отуруп, кухняда отуруп сүйлөшүп аткандарын эртең чыгып өзүнө доказательство кылып алышы мүмкүн. Это не занимается. Эгерде жок мен коррупция менен үйлөнүп калганым, муну менен осы жашай албайм деп тургандар болсо, баягы айткандай эле, лучше таштап туруп жумушка чыгып кетиш керек. Анан дагы бир өзгөчөлүгү болду, жаңы мыйзамын айтып берейин туугандар. Эгерде коррупция илдети менен жоопко тартыла турган болсолор, жакын туугандардын баардыгы мамлекет кызматтарына келет. Балдарыңар, ата-энеңер, жакын туугандарыңар, бүт туугандарыңар баардыгы кайсы кызматта отурбасын кызматтан алынат. Мындан ары кайра кызматка коюлбайт. Коррупция менен жоопко тартылган адам өмүр бою мамлекет кызматтарынан кийин алынбайт. Депутат да бола албайт, мамлекет кызматка да коет. Анын бала чакасы, укук коргоо органдарына, коопсуздук органдарына, прокуратура органдарына, сот органдарына жумушка так кабыл алынат. Мына мыйзам талабы ушундай. Ошон үчүн өзүңөрдү ойлобосуңар да, бала чакаңарды ойлоо. Тууган уруңарды ойлоо. Коррупция менен элементтери менен шугулданганды токтоткула. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз элим. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себепчи болуп жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым ыраазы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлерин бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер.